Здравствуйте, уважаемые Саламатсыздарбы, слушатели урматтуу видеокурса. видео курстун угуучулары. Менин атым Татьяна Третьякова. Мен Кыргызстандын улуттук мониторингдөө жана баалоо тармагынын координаторумун. Бүгүн мен сиздерге мамлекеттик программалардын жыйынтыктарын парламенттин баалоосунун өзгөчөлүктөрү тууралуу айтып берем. Биз эмне үчүн мамлекеттик башкарууда парламенттик баалоону жүргүзүү зарылчылыгы пайда болду? Эмне үчүн парламенттин мамлекеттик программалардын жыйынтыктарын баалоосу маанилүү? Мамлекеттик башкаруунун натыйжалуулугун жана Кыргызстандын жашоочуларынын жашоо сапатын жогорулатуу үчүн программаларды баалоону кантип пайдалануу керек деген суроолорго токтолобуз. Баалоо башкаруу куралы катары чечимдерди кабыл алуу процесстерине, ошондой эле мамлекеттик саясатты жүзөгө ашырууга коомдук, мамлекеттик институттардын жана ар кандай кызыкчылык топторунун катышуусунун натыйжалуулугун кантип жогорулатуу керектигин түшүнүү үчүн зарыл. Вертикальный властный иерархия. Вертикалдуу бийлик иерархиясында, мисалы Советтер Союзунда, максат коюу менен өлкөнүн жогорку жетекчилиги алектенген жана ал ресурстарды бөлүштүргөн, жетишилген жыйынтык үчүн жооп берген. Мындай учурда башкаруучу курал план болгон. Аткаруучулардын функцияларын жазып коюп жана аларды контролдоо жетиштүү. Ал эми демократиялык коомдо өзүнүн максаттарына, ресурстарга жана өнүгүү жөнүндө түшүнүктөргө ээ болгон көптөгөн ар кандай коомдук институттар болот. И представление о развитии. В этом случае Мындай учурда мамлекеттик программа башкаруу куралы болуп саналат. Ал өткөрүп жаткан саясатта жарандардын жана коомдун ар кандай топторунун кызыкчылыктарын эске алууну шарттайт. Ал эми баалоо адамдардын кызыкчылыктары канчалык эске алынганын, мамлекеттик программанын жыйынтыктары жарандардын жашоосун канчалык деңгээлде өзгөрткөнүн түшүнүүнү шарттайт. Жогорку кеңеш баалоону пайдалануу менен мамлекеттик программаларды жүзөгө ашырууга кийлигишпейт. Бирок программанын жыйынтыктары адамдардын жашоосун канчалык жакшыртканын аныктайт. Башкаруу куралы катары баалоо менен иштей билүү депутаттардын жеке натыйжалуулугун дагы, ошондой эле жогорку кеңештин институттук натыйжалуулугун дагы жогорулатат. Бул төмөндөгүлөр менен байланыштуу. Парламент өлкөнү өнүктүрүү программаларын жактырат жана ал үчүн бюджет бөлөт. Эгерде чечимдерди кабыл алууда баалоонун маалыматтарына таянса, анда мамлекеттик программалардын натыйжалуулугу жогорулайт. Депутаттар шайлоочулардын кызыкчылыктарын өкүлдөйт, ошондуктан алардын суроо талаптарына жооп бериши керек. Мындай учурда баалоо жарандар мамлекеттик программаларды жүзөгө ашыруунун жыйынтыктарына канчалык канааттанганын билүүнү шарттаган куралдардын бири болот. Депутаттар программалар кантип жүзөгө ашырылып жатканы жана алар адамдардын жашоосуна кандай таасирин тийгизгени жөнүндө так маалыматтарга ээ болуу менен аткаруу бийлигине натыйжалуу таасир эте алышат. Эске сала кетсем, 2019-жылы жогорку кеңеш баалоо куралдарын колдонуу концепциясын кабыл алган. Ал 3 бөлүктөн турат. Концепциянын жалпы жоболору, мыйзамдарды баалоо методикасы, программалардын жыйынтыктарын баалоо методикасы. Бүгүн мен бир бөлүгүн тааныштырам. Анын толук аталышы мамлекеттик программалардын жыйынтыктарын баалоо боюнча методикалык колдонмо. Парламенттик баалоону даярдоо этаптарын карайбыз. Мамлекеттик программаны тандоо методикалык колдонмого ылайык 1 жылда 3төн кем эмес мамлекеттик программа бааланышы мүмкүн. Программа ал чечип турган көйгөйдүн курчтугуна жараша тандалат. Көйгөйлөрдүн курчтугу коомдук резонанс боюнча дагы, үстүдөгү жылы жетүү зарыл болгон актуалдуу стратегиялык багыттар боюнча дагы аныкталышы мүмкүн. Комитеты жогорку кеңеша предлагают программу. Жогорку кеңештин комитеттери депутаттардын көз карашында баалоо зарыл болгон программаларды сунушташат. Эгерде 3төн ашык программа сунушталса, анда программалар ажырымдалат. Аны актуалдуулук, өз убагында болуучулук, калкка таасирин камтуу чен белгилерине ылайык жогорку кеңештин илимий изилдөө борбору ишке ашырат. После того, как программы одобрены, Программалар тандалгандан кийин комитеттин алдында жумушчу топ түзүлөт. Аны депутаттардын бири жетектейт. Топко комитеттин алдындагы бөлүмдүн өкүлү киргизилет. При комитете. Четвертое. Очень важная задача рабочей группы – разработать техническое Жумушчу топтун өтө маанилүү милдети баалоого техникалык тапшырманы иштеп чыгуу. Ага баалоонун максаттары жана милдеттери, ошондой эле эксперттерге карата талаптар кирет. Баалоо жүргүзүү үчүн эксперттерди тандоону бөлүм 2 жума ичинде ишке ашырат. Баалоону техникалык тапшырмага ылайык мөөнөттө көз карандысыз эксперттер баалоочулар жүргүзүшөт.
Седьмое. Подготовленный эксперт. Эксперттер тарабынан даярдалган баалоонун жыйынтыктары жөнүндө отчет таанышуу үчүн жумушчу топко берилет. Андан кийин баяндама жана талкуу өткөрүлөт. Пайда болгон толуктоолор отчетко киргизилет. Жумушчу топтун жетекчиси комитеттин отурумунда жыйынтыктар жөнүндө баяндама жасайт. Андан кийин комитеттин сунуштамаларын аткарууга өкмөткө же эгерде баалоо маселелери кызыкчылыктардын кеңири спектрин козгосо, палатанын кароосуна берет. 1 жылдан кийин депутаттар өкмөт сунуштамаларды кандай аткарганын карашат. Бул же премьер-министр өкмөттүн ишинин жыйынтыктары боюнча парламентке бере турган отчеттун алкагында берилет, же бул маселе комитеттин отурумуна чыгарылат. Өкмөттүн баалоонун жыйынтыктары боюнча сунуштамаларды аткаруусу жөнүндө отчет комитеттин календардык планына чыгарылат. Баалоо жүргүзүү үчүн жумушчу топтун туура курамын топтоо маанилүү. Ага жарандык коомдун өкүлдөрү жана эксперттер, аткаруу бийлигинин өкүлдөрү катышуусу мүмкүн. Жумушчу топтун курамына киргизилген коммерциялык эмес уюмдардын өкүлдөрү жана көз карандысыз эксперттер тиешелүү чөйрөдө далилдүү тажрыйбага же аналитикалык иштердин жана программаларды баалоону өткөрүү иштеринин тажрыйбасына ээ болушу керек. Жумушчу топту профилдик комитеттин жооптуу депутаты жетектейт. Хорошо составленная техника. Жакшы түзүлгөн техникалык тапшырма бул баалоо жүргүзүүдөгү ийгиликтин маанилүү бөлүгү. Ал так жана кыска түзүлүп, карама-каршылыктарга жол бербеши зарыл. Даярдык этабында баалоо жүргүзүүнүн контекстин жана багытын аныктоо маанилүү. Бул баалоо объекттерин бөлүүгө жана анын максаттарын түзүүгө жардам берет. Мисалы, программаны жүзөгө ашыруу кандай баскычта турат? Баалоо пландуу болуп саналабы же программаны жүзөгө ашыруу шашылыш кырдаал менен шартталганбы? Же программаны өзгөртүү зарылчылыгын жараткан коомдо белгилүү көйгөйлүү кырдаалдар барбы? Баалоонун максаттары жана объекти баалоонун маанилүү маселелерин аныктоого жардам берет. Контекст кандай түзүлгөндүгүнө жараша максаттар жана милдеттер же жалпысынан программаны же анын айрым бөлүктөрүн баалоого тиешелүү болот. Ошондой эле программаны жүзөгө ашыруунун учурдагы этабынын жөндүүлүгү, натыйжалуулугу, таасирдүүлүгү бааланышы мүмкүн. Результативность, эффективность текущего этапа реализации программы. Ожидаемые результаты оценки. Баалоонун күтүлгөн жыйынтыктары эреже болгондой баалоо боюнча отчет даяр болгондон кийин эмнени өзгөртүү пландалып жатканын алдын ала аныктоо үчүн түзүлөт. Мисалы, баалоо эмне үчүн программа 35-45 жаш курактагы эркектердин өлүмүнө таасир эткендигинин себептерин аныктоону жана бул багыттагы иштин натыйжалуу методдорун аныктоону шарттайт. Ошондой эле техникалык тапшырмага баалоонун жыйынтыктоочу документинин түзүмү же компоненттери киргизилет. Бул документтердин түрлөрү жана отчеттогу ар кандай тиркемелер болушу мүмкүн. Баалоо жүргүзүүнүн графигин даярдоо зарыл. Отдел комитета проводит конкурс. Комитеттин жооптуу бөлүмү эксперттердин сынагын өткөрөт. Баалоочуларды тандайт жана талап кылынган квалификацияга ылайык тандоону негиздейт. Техникалык тапшырманы алгандан 3 күндөн кийин эксперт жумушчу топтун бекитүүсүнө методологияны берет. Кээде бул баалоо дизайны деп аталат. Андан кийин эксперт методологияга ылайык баалоо жүргүзөт. Баалоо жүргүзүү бекитилген графикке ылайык 1-2 ай ичинде өткөрүлөт. Андан кийин эксперт жумушчу топко таанышуу үчүн баалоо тууралуу отчетту берет жана 4-5 күндөн кийин баалоочуларды баалоонун жыйынтыктары жөнүндө жыйынтыктоочу баяндама жасоо үчүн чакырышат. Жыйынтыктоочу баяндама убагында пайда болгон сунуштар жумушчу топ тарабынан талкууланат жана өкмөткө сунуштамалар түзүлөт. Андан кийин комитеттин отурумунда отчетту талкуулоо жүрөт жана отчет өкмөткө берилет. Ал жакта мамлекеттик программаны жүзөгө ашыруу планына тиешелүү оңдоолор киргизилет. Ал эми 1 жылдан кийин сунуштамаларды аткаруунун жыйынтыктары парламентте каралат. Өтө маанилүү учур баалоонун жыйынтыктары боюнча кимдир бирөөнү жазалоого болбойт. Программаны жүзөгө ашырууда эмнени өзгөртүү керектигин сунуштоого гана болот. Өкмөткө берилген сунуштамалар аткарылган же аткарылбаган учурда жазалоого болот. Көңүл бурганыңыздарга рахмат. Көрүшкөнчө аман болуңуздар. Спасибо за внимание. До свидания.